Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиевайымдын «Эки тарап, эки» чыгармасы. 4 бөлүм. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Бир күнү Арсар капыстан эле айын кеп угуп калды. Айжандын төрөй турган баласын часын багып алмай болуптур. Угушунда алар бала төрөлөрү менен алышат экен да экөөнү бул жерден кетиришет имиш. Ошону уккандан бери Арсардын жаны жай албай калды. Акыры келгенден бери жакын болуп калган Бермет эжесине кайрылууну чечти. Бермет часындын кеңсесинде катчы болуп иштейт. Эмнегедир экөө бат эле тил табышып кетишти. Балким Берметтин төркүнү да көл болгондуктанбы? Анын төркүнү көлдүн күнгөй тарабы болгону менен алыс жакта баары эле көлдүк болуп калышат эмеспи? Макул Арсар, мен аракет кылып көрөйүн, бирок Мадина мага чынын айта коёоруна деле ишенбейм, деди Бермет эжеси. Арсар чыдамсыздык менен Берметтен жооп күттү. Акыры бир күнү Бермет Арсар уккан ушактын чын экенин билди. Часын аялы экөө чындыгында эле ошондой ойлору бар экен. Алар Айжандын төрөй турган баласын багып алмай болушуптур. Мадина, эгерде ал келин баласын бербей койсо, эмне кыласыңар? Деп сурады Бермет часындын аялынан. Ал жагында ойлонуштуруп койдук, деп жооп берди Мадина ишенимдүү. Эмне ойлоп койдуңар? Аны убагында көрөсүң. Алар баланы бербеске чарасы жок, берет, деди. Түрүнө караганда булар чын эле бир нерсе ойлоп койгондой. Бермет Мадина менен сүйлөшкөн сөздөрүн төкпөй чачпай Арсарга айтып берди. Кызык, булар эмнени ойлоп коюшту экен? Демек, баланы амал менен болсо да алып коюшат экен го. Булардын оюн кантип билиш керек? Жок, мен эми булардын эмне ойлору бар экенин биле албайт окшойм. Мадина мага эмес, Берметке айтпаптыр. Часындан кантип сурайм? Сураган күндө деле ал мага айта коймок беле. Бул сөздү кайдан уктуң десем эмне дейм? Бермет эжени айтууга таптакыр болбойт. Арсар көп ойлонду. Ооба, эми биз бул жерден кетпесек болбой калды окшойт. Булар эмне амал ойлоп коюшту ким билет? Эгерде булардын амалы күч болуп, баланы алып коюшсачы чын эле. Часын кудуреттүү адам, анын колунан көп нерсе келет. Бирок кеткенде кайда барабыз? Тайжемдикинеби? Эми Айжан менен сүйлөшүшүм керек. Арсар ушундай чечимге келди. Айжан, сүйлөшө турган өтө олуттуу сөз бар, деди Арсар кечки тамакты ичип бүтүшкөн соң. Эмне болду Арсар? Тынччылыкпы? Айжан бир опурталдуу нерсени сезди. Айжан, биз бул жерден кетпесек болбой калды. Көп сөз кылбай ток этер жеринен баштады Арсар. Эмнеге? Эмне болуп кетти? Айжан, часындын бизге жаман ою бар экен. Часындынбы? Эмне жаман ою бар экен? Алар сен төрөгөн баланы өздөрү багып алабыз деп ниеттенип атышыптыр. Эмне? Айжандын ансыз деле алайган көздөрү ого бетер алайып, кубарган өңү бозорду. Айжан, сен антип капа болбо. Мен бул сөздү бышыктап билдим. Чындыгында эле ошондой ойлору бар экен булардын. Арсар Айжандын колун кармап, анын көздөрүнө тике карады. Менден сурашпайт бекен, берер бербесимди. Булар ал жагында ойлонуштуруп коюптур. Кантип? Эмне деп ойлонушуптур? Мен анысын билбейм. Тиги Бермет эжеге часындын аялы ошондой деп айтыптыр. Биз баардык жагын ойлонуштуруп койдук. Ал баласын бербеске чамасы жок, дептир. Бирок эмне ойлогондорун айтпаптыр. Ошондуктан биз эми бул жерден кетпесек болбой калды окшойт.
часын биздин качкын экенибизди билет да. Ал балким ошонубуз менен бизди жарга таккагантат. А балким доктурлар менен да сүйлөшүп коюшу мүмкүн. Иши кылса мен билбейм анын оюн. Бизде болсо бул жерден кеткенден башка амал жок, деди Арсар оор үшкүрүнүп. Айжан эмне дээрин билбей, уккан кулагына ишенбей отуруп калды. Айжан, биз эми өтө этият болушубуз керек. Булардын ою кандай экенин билбегенден кийин баардык нерсеге даяр болушубуз керек. Эч кимге билгизбей тымызын даярданалы. Эми биз шаардагы тайжемдикине эле барбасак, башка бараар жерибиз жок, деди Арсар. Айжанды кайненеси издеп атканын азырынча айтпай эле кое турууну чечти. Буга азыр көп ойлонгонго болбойт. Ансыз деле ичи чоңойгон сайын абалы оордоп баратат окшойт. Же боюнда бар аялдын баары ушундай болобу, ким билет. Арсар, балким часын менен ачык сүйлөшүп көрсөк кандай болот? Биз тымызын кетип калганда анын жакшылыгына жамандык кылгандай болуп калабыз го. Айжан, мен аны да ойлодум. Бирок часын биздин качкын экенибизди бетине кармагысы келип турган болсо, биз жөнүндө милицияга билдирип коюшу мүмкүн. Анда кантебиз? Ошондуктан биз ага эч нерсе билмексен болуп туруп эле акырын кетип калганыбыз оң. Ооба, аның да туура. Айжан ойлонуп калды. Ошол күндөн баштап Арсар менен Айжан кетүүгө камынып калышты. Бир күнү талаага барганда Арсар Закир чалдан сурады. Ата, бул жер шаардан алыспы? Кайсы шаарды айтасың, балам? Токмокпу же Борборбу? Борборду айтам, ата. Айлананын баары эле керилген тала. Шаар кайсы тарапта болду экен дейм да. Тиги заңкайып турган теректи көрдүңбү? Закир чал 2 чакырымдай жерде турган чоң теректи көрсөттү. Ошол теректин түбүнөн чоң канал кетет. Ошол каналды бойлоп жүрүп отурса, Борборго кетчү жолго чыгат адам. Ал жерде да бир айыл бар. Айылдын орто ченинде автобус токточу аялдама бар. Ошол аялдамадан шаарга автобустар саат сайын каттайт. Эмне, шаарда жумушуң бар беле, балам? Жок, жумушум деле жок. Дегинкисин сурап атам да. Демек шаар батыш тарапта тура. Мен шаар батыштабы же чыгыштабы деп ойлой берчүмүн. Арсар билмексен болду. Шаар батышта, балам. А сен Борборду көрдүң беле мурун? Жок, ата. Бала кезимде эле бир көргөм. Андан бери бара элекмин. Бул жерден Борборго канча саатта жетет? Ашып кетсе 1,5 саатта жетет. А эгерде такси менен болсо 1,5 саатта деле кирип барса болот, балам. Таксилер да барбы? Бар эме анын. Биздин айылда деле бар таксилер Борборго каттачу. Бирок автобус биздин айылга чейин келбейт. Ошонусу жаман атаң көр. Закир чал башын чайкады. Закир чал менен аркы беркини сүйлөшүмүш болуп, арачолодо такси кайсы жерден кетээрин, шаарга канча сом алаарын да билип алды Арсар. Демек, биздин айылдан деле таң атпай чыгып кетсе болот экен го. Мунусу жакшы. Эми Маянаны күтүш керек. Акча колго тиер менен кетели, деп ойлоду Арсар. Көкбөрү көптөн бери келе элек болчу. Ойдо жок жерден эле пайда болуп калды. Баарын бир сыйра тегерите карап, Алмаз, сен бүгүн мен менен барасың, жүрү, деди өкүмүн менен. Эмнеге? Алмаз түшүнбөй карап калды. Эй, бас дегенде баса бер, антип сураган болбойт. Шиш мурун Алмазды итерип койду. Жүрү, барганда айтам. Көкбөрү кыска сүйлөп чыгып кетти. Алмаз аргасы анын артынан басты. Эшик кайтаргандар Көкбөрүнү түрмөнүн начальнигин узаткандай карап турушту. Анысы Алмазды ого бетер таң калтырды. Эмнеси болсо да бара көрөрмүн деп артынан кете берди. Кандайдыр бир имараттарды аралап өтүп,
түрмөнүн короосунун түп жагындагы бир үйгө келишти. «Кир», деди Көкбөрү Алмазга жол бошотуп. Алмаз кирди. Түрмөнүн начальнигинин кеңсеси ушул үй окшойт кыясы. Төрөдөгү эшикти ачып киришти. «Саламатсызбы?» Алмаз кирээри менен учурашты. Чоң столдун төрүндө отурган киши билинер билинмексен башын ийкеп койду. «Мына, алып келдим». Көкбөрү уруксаатсыз эле тигинин маңдайындагы отургучка отурду. «Бул экөө тең ата болуп калган немелер го», деп ойлоду Алмаз. «И батыр, отур сен дагы», деди начальник ыңгырана. Алмаз бош отургучка отурду. «Демек, Акматов Алмаз деген сен экенсиң го?» «Ооба, менмин». Алмаз жалтанбай тике карады. Начальник анын бул көз карашын баалады. «Тайманбас экен го иттин баласы». Начальник колундагы деланы ачып, ичинен бир нерселерди окуду. «Акматов, мен сенин ишиңди окуп чыгып, бир нерсеге таң калып атам». Алмазды суроолуу карады начальник. «Эмнеге таң калып атасыз?» «Сен эмне үчүн өлтүрөйүн деп барган адамыңды өлтүргөн жоксуң? Же сен аны жөн эле коркутуп коеюн дедиң беле?» «Жок, мен аны өлтүрөйүн деп эле баргам. Бирок өлтүрө алган жокмун. Эми анын кандай мааниси бар?» Алмаздын жини келди. «Эми чынында эле анын эмне мааниси бар?» «Алмаз, анын азыр эч мааниси жок, туура. Бирок мен сенин кандай адам экениңди билгим келет. Ошондуктан сурап жатам. Балким ага кол салган сен эместирсиң?» Начальник буга кандай дейсиң дегенсип карады. Алмаз буйдалып калды. Ал начальниктин көзүнөн анык чындыкты билер билбесин көргүсү келди. Бирок начальник аны тикирее карап, жүзүнөн эч шек билгизген жок. «Мен эле болчумун». Алмаз жер карады. «Демек, мен божомолдогондой эле экен. Ага кол салган сен эмессиң. Сен болгону бирөөнүн күнөөсүн мойнуна алып отурасың ушул жерде». Начальник ушундай бүтүн чыгарып койду. «Жок, ага кол салган мен өзүммүн дедим го». Алмаз начальникти жеп жиберчүдөй карады. «Акматов, сен кимди алдайм деп ойлоп атасың? Сен аны өлтүргүң келсе өлтүрмөксүң. Сага аны өлтүрүү оюңа да келген эмес. Бирок сен абдан өжөр жигиткенсиң. Бирөөнүн күнөөсүн моюнга алыш үчүн ага негиз керек да, туурабы? Угушума караганда ал шүмшүк сенин сүйгөн кызыңды алып алган. Балким сен ошону коргоо ушул жерде отурасың. Алмаз, сен мага чыныңды эле айта бер. Мен ишти кайра козготпойм. Коркпо. Себеби сен мага бул жерде керексиң». Начальник столду бир чаап Алмазга кыйкырды. «Керек болсом алдыңызда отурам го. А менин өткөн ишимдин эмне мааниси бар? Аны мен өзүм эле өлтүрөйүн деп баргам. Мен аны ушул жерден чыккандан кийин баары бир өлтүрөм». Алмаз да үнүн катуу чыгарып ызырынды. Ошондой де, болуп туранда». Начальник бир саам ойлонуп калды. «Анда эмесе мен сени бул жерге эмнеге чакыртканымды айтайын, Акматов. Сен бул жерде өзгөчө абалда болосуң. Сени мен өзүм жана бул киши коргообузга алабыз. А бул жерде бизден өөдө эч ким жок. Кыскасы, борго байлаган малдай өзгөчө абалда болосуң деңиз». Алмаз мыйыгынан күлдү. «Эй, сен антип мени келекелебе. Эмне, түрмөнүн баарында эле каршкырлар болот дейсиңби? Сенин кылмышкер эмес экениңди мен билем. Сен аны канчалык таңганың менен мен чындыкты билем. Бирок сен көкпетсиң. Бирөөнүн күнөөсүн мойнуна алгандан кийин сен артка тартпайсың. Сен көкпетсиң, бирок ошонуң жагат мага. Сен бүгүнтөн баштап Көкбөрүнүн айткандарын кыласың». Начальник Алмазды тешетиктеди. «Каршкыр эмесмин деп коет,
А көздөрү кашкырдыкынан да жаман. Алмаз тигинин көз карашынан жалтанбай тиктеди. Мага эми баары бир. Кандай кылсаңар өз эркиңер. Ооба. Сен туура айтасың. Эми сенин бир нерсеге макул болбой коюуга аргаң жок. Анда эмесе ишке киришкиле. Начальник көк бөрүнү маанилүү карап койду. Тиги унчукпай башын ийкеди. Алмаз булардын алыска кетчү ойлору бар экен сезди. Бирок ага азыр чындыгында эле баары бир болду. Эми менин эч кандай укугум жок чын эле. Азырынча айткандарына көнүп жүрө берейин. Эмнеси болсо да бара көрөрмүн, деди. Арсар менен Айжан таң заарынан жолго чыгышты. Азын оолак көтөрүнчүктөрү менен борборго кетчи таксиге отурушту. Арсардын жүрөгү дүкүлдөп, бирөө жарым көрүп калчудай болуп шаштысы кетти. Такси ал 2 саатта кирип келди шаарга. Акыры шаарды көргөнүнө кубанып шайдоот боло түштү Айжан. Анын мунусу Арсарга жакты. А дегенде эле ушул жерге келсек болмок экен, деп ойлоп койду ичинен. Кантсе да ушул шаарда 6 жыл окуп, жаштыгынын далай жакшы күндөрү өткөндө Айжандын. Эми часын биз жөнүндө кандай ойдо болуп калар экен. Балким түшүнсө анча деле таарына койбос. Часынга тил кат жазып таштап кетишкен. Эми ал кандай ойдо болсо да болоору болду. Бет алган жагыбызга кете берели. Андан көрө Тайже үйүндө болсо экен, деп ойлоду Арсар. Мына ушул үй болуш керек эле. Арсар Тайжеси жашаган үйдү таанды. Тегерегин дагы бир сыйра карап чыкты. Ооба, ушул үй. Тетик астында отургучу бар подъезд. Ошонун 2-чи кабатында жашайт Тайжем. Тайжесинин эшигинин алдына келгенде экөө бири-бирин тиктеп туруп калышты. Эмне иш менен келдиңер десе, эмне дейбиз? Арсар ушуну азыр ойлоду. Билбейм. Айжан да эми ойлонуп калды. Жумуш издеп келдик дейли дегенде. Калганы шашпай айтарбыз, деди Арсар. Ооба, ошонткенибиз эле оңго. Айжан макул болду. Арсар коңгуроону басты. Үйдүн ичинен бутун сүйрөп баскан бирөөнүн добушу угулду. Бул ким таң атпай? Үйдөн чыккан үндөн Тайжеси экенин билип Арсар сүйүнүп кетти. Тайже, мен Арсармын. Эмне дейт катыгүн, кайсы Арсар? Кемпир эшигин шарактатып ачып, маңдайындагы экөөнү карап, жалдырап туруп калды. Тайже, мен Арсармын. Арсар Тайжесин жалдырай карады. Эго койгүн, Арсарсыңбы? Тайжеси араңтаанында Арсарды. Ооба Тайже, менмин. Арсар күнөөкөр жылмайды. Ой, сен кайдан таң атпай, тынччылыкпы деги? Тынччылык эле Тайже, биз шаарга жумуштап келгенбиз. Киргиле үйгө. Тайжеси тиги экөөнүн киришин күтпөй өзү кирип кетти. Экөө бир саам буйдалып турушту да кемпирдин артынан киришти. Кемпир экөөнүн жон салды келбегенин сезгендей шектүү карады. Кел, отургула мындай. Тайжеси диванды көрсөттү. Өзү маңдайдагы креслого отурду. Эмне жумуштап келдиңер эле? Атаңдар аман сен турушабы? Сени күйөөгө кетти деп уктум эле. Күйөөң эмне болду? Атамдар жакшы турушат. Күйөөм менен болсо ажырашып кеткем Тайже. Арсар башын жерге салды. Окко койгүн. Азыркы жаштар үйлөнө элек жатышып эле ажырашканга киришишет. Тайжеси тизесин шак койду. Эмне болуп кетти ошончо? Тайже, ал экөөбүз такыр бирибизди түшүнбөй калдык, деди Арсар. Ого койгүн, түшүнбөй калдык деп. Анда эмнеге шашылып үйлөнүп алдыңар? Сауле жеңең айтты го, ойдо жок жерден эле кетип калды күйөөгө деп. Ооба, ошондой болуп калган Тайже. Бирок жашай албай койдук. Арсар Тайжесинен оңой кутула албачудай. Анан эми күйөөң менен ажырашып алып, шаарга качып кеттиңби? Ооба. Ал мага
айылдан жашоо берчүдөй эмес. О Кудай аткыр десе, ойлонуп иш кылбайт белең. Байкуш энең көрүндө оодарылып атат го. Кемпир этек жапкыч менен көзүнө тегерине түшкөн жашты сүрттү. Кургурум тирүү болсо сени кор кылбайт эле го, деди. Арсар да энесин эстеп ыйлагысы келип кетти. Тайже, бизге бир аз күн жашай турганга уруксат бересизби? Биз жумуштап, анан батирге чыгып кетебиз. Шаарда сизден башка эч кимибиз жок. Арсар максатын айтты. А бул келин ким болот? Тайжеси Айжанды карады. Бул келин да биз жактан болот. Экөөбүз жакшы таанышпыз. Бул да күйөөсү менен ажырашып кетти. Ага окуй, экөөң сүйлөшүп алып жөнөгөн турбайсыңарбы? А бала кимдин баласы? Бала менин балам, апа. Айжан өзү жооп берди. Ошондой дегиле. Эми шаарда эле жыргал жашоо болуп батыптыр десиңер, аны да көргүлө. Мен чай коеюн. Тиги бөлмөгө кирип жайланыша бергиле. Кемпир бутун сүйрөп ашканасын көздөй басты. Экөө сүйүнгөнүнөн бири-бирин карап жылмайышып, кемпир айткан бөлмөгө киришти. Тайжеси жалгыз бой турган кемпир. Өмүр бою тигүүчү болуп иштеп, алдыңкы тикмечи аталып, убагында кадыр баркка ээ болгон. 2 бөлмөлүү үйдү өкмөттөн илгери эле алган. Ал учурда эмгегине жараша баалап, өкмөт шаардын так борборунан үйдү берген. Азыр болсо пенсияга чыккан. Жалгыздыкка көнүп калган неме, адегенде экөөнүн келишин жактырган жок. Аны тигилер деле сезишти. Бирок бара турган башка жагы жок болгондон кийин кемпирдин кандай кыялы болсо да көтөрүүгө туура келет. Арсар көтөрүнчөгүн бөлмөгө коюп, сумкадан тайжесине деп алып алган чай чамегин алып чыгып, кайра ортоңку бөлмөгө кирди. Тайжеси талпылдап стол үстүнө нан панын коюп даярдап жатыптыр. Тайже, отура бериңизчи, мен өзүм эле даярдай салам, деди Арсар. Мейлиң, тиги ашканага барсаң баарын табасың. Тайжеси ооруган бутун ушалап отуруп калды. Бир сыйрадан чай ичкен соң кемпир сөзүн кайра баштады. Эми кайдан иштесек деген оюңар бар? Азыр шаарда жумуш табыш оңой болбой калды. Баары эле четинен жабылып, жанагы түбүң түшкөн менчиктештирүүгө өтүп атат. Деги ошону кайсы шумпай ойлоп таба калды дейм да. Алды күчтүүсү жутунуп алып атат баарын, калган эле эмне болот? Кемпир менчиктештирүүнү Арсар ойлоп тапкансып, аны оңурая карады. Билбейм, Тайже, балким өкмөт ал жагын деле ойлонуштуруп койгондур. Ойлонбой омуран калсын ошолор. Азыр мурункудай эл үчүн күйгөн өкмөт деле жок болгонго. Элди айдап чыгып салып эле ошол өкмөттөгү чоңдор ээлеп алып атышат дейт го баарын. Эми кандай жашоо болот, ким билет? Башка салганды көрөбүз го. Караганда пенсиябызды алып тынч үйдө жатканыбыз жакшы болбойт беле. Кемпир кейиштүү башын чайкады. Тайже, сиз пенсияга небагы эле чыкпадыңыз беле? Эмнеге кейип атасыз? Антип көңүлүңүздү оорта бербесеңиз, өзүңүз айткандай Кудайдын жазганын көрөрбүз. Арсар Тайжесин сооротtu. Ооба, аның да туура, маңдайга жазганын көрөрбүз. Жалпы журт эмне болсо ошо болобуз да. Сен андан көрө атаңдарга чалып айтып кой, аман эсен жеттим деп. Агаңдыкында телефон бар да, ошого чал, деди кемпир сөздү чукул буруп. Мен жана жетээрибиз менен эле чалгам жеңеме. Арсар калп айтканынан коркуп, кемпир билип калбаса экен деп көзүн ала качты. Деги, таң атпай келгениңерге жол болсун. Көлдөн бери жол арбын эле го. Кемпир бир нерседен шексингенси отурду. Биз таң ата электе эле чыкканбыз такси менен. Арсар дагы акчыланды. Эмесе болуптур. Бүгүндөн жакшылап эс алып, жуунуп, таранып алып, эртеңдерден жумуш караштыргыла. Мен бир аз жата турайын. Буттарым оорукчан болуп калды. Кемпир
отурган диванга эле кыйшайып жата калды. Айжан баласын уктатканы бөлмөгө кирип кетти. Тайже, бутуңузду бир аз ушалап берейинби? Арсар тайжесине кандай кылып жагынаарын билбей күйпөлөктөдү. Ушаласаң ушалап бер, кагылайын. Арсар, тиги келиндин дагы оюнда бар го. Эми аныңды жумушка ким алат? Башыңа балени үйбөй, аны өзүнчө кетир. Өзүң болсо ушул үйгө эле тур. Кайдагы батирди издеме келең. Экөөбүзгө жетет ушул үй. Жетигини 2 баласы менен сен багасыңбы? Кемпир башын көтөрүп Арсарды сынай карады. Арсар эмне дээрин билбей ойлонуп калды. Тайже, бул келиндин эч кимиси жок. Балдар үйүндө чоңойгон томолой жетим. Буга менден башка жардам берчү киши жок, деди Арсар. Ох, куйгүнөй, асага жардам берчү киши бар бекен? Тайже, биз батирге чогуу эле чыгалы. Мен кантип тигини ушул абалында жалгыз таштайм. Азырынча бир аз тыйыныбыз бар. Мен иштесем эптеп экөөлөп жашайбыз да, деди Арсар. Андай болсо өзүңөр билгиле. Шаар ичинде жалгыз жаныңды багуу кыйынга турат. А мунун 2 баласы менен кантип баккан турасың билбейм. Кемпир унчукпай ойлонуп жатып калды. Алмаз түрмөдөгү жашоого көнүп калды. Начальник айткандай өзгөчө абалда. Башкалардай болуп жумуш иштебейт. Анын жумушу башка. Эртең мененки тамактан кийин 1 саат эс алат. Андан соң машыктыруучу жайга барып 2 саат машыгат. Түшкү тамактан кийин да ошондой. Мындай жашоо Алмазга абдан жакты. Бирок тигилер кандай максат менен ушундай шарт түзүп берип жатышкандарын биле албай бушайман. Мунун баары жөн жерден эмес экенин жакшы түшүнүп турат. Балким мени жабык турнирге чыгарган жатышабы? Болушу мүмкүн. Түрмөлөрдө эрежесиз уруш боюнча жабык турнирлер өтө турганын уккан жери бар. Ал турнирлер уюштургандарга абдан чоң пайда алып келери да белгилүү. Андай болсо, мен чынында эле борго байлаган малсымал турбаймынбы? Демек, жакшылап машыгыш керек. Эгерде уккандарым чын болсо, турнир 2 мушкердин бирөөнүн өлүмү менен айыктайт. Ошондуктан ал турнирлерде түрмөдө отургандар мушташат, утулганын мууну өлдү кылып коюшат, деп ойлоду Алмаз. Көкбөрү өзү көзөмөлдөп турат Алмаздын машыгууларын. Шиш мурун да анын баскан изине чөп салып артынан калбайт. Алмаз кокустан бирөөлөр менен сүйлөшүп калса, шиш мурун жерден чыга калгандай жанында пайда боло калат. Сиз шпион болсоңуз абдан жакшы шпион болмок окшойсуз, деп тамашага чалды аны Алмаз бир күнү. Шпион болбоско аргаң жок болсо сен деле ошентмексиң. Шиш мурун узун мурдун чүйрүп койду. А сизди эмне, бирөөлөр мажбурлап атабы? А сен эмне? Мени сени сүйүп калды деп ойлоп жүрдүң беле? Жок, антип деле ойлогон эмесмин. Бирок сизди өзү эле ушундай ар кимдин артынан аңдыганды жакшы көргөн немеби деп ойлогом, деди Алмаз. Шиш мурундун ачык айтканы аны таң калтырды. Мага башка кыларга иш жок болсо да эмне болуптур? Өзүң деле баарын түшүнүп турасың да калп эле анткор суйсуң. Болуп туранда, эгерде сизди мажбурлап атышкан болсо артымдан калбай жүрө бериңиз. Бирок бул жерден мен ким менен ошончо жашыруун сырды сүйлөшөм? Же мени качып кетүүгө аракет кылат деп коркосуңарбы? Менин ишим сен ким менен эмне деп сүйлөшкөнүңдү жеткирип туруу. А эмне ой менен алар мени аңдытып коюшту айтышкан жок. Шиш мурун 2 алаканын жайып ырсайды. Демек, сиз деле алардын ишеничтүү адамы эмес турбайсызбы? Алмаз шиш мурунду көзүнүн кыйыгы менен карап жылмайды. Анын бул сөзүнө деле териккен жок тиги. Ооба, ошондой. Мага окшогондор бөрүлөрдүн ишенимине кире албайт. Алардын ишеничтүү адамы болуш үчүн алардын өздөрүнө окшогон бөрү болуш керек. А мен болсо болгону чөөмүн.
Шишмурун алсыздыгын мойнуна алды. Алмаз ага боор оруп кетти. Мен жөн эле тамаша кылдым. Эгерде сизге катуу тийсе кечирип коюңуз, деп чын жүрөгүнөн кечирим сурады. О Кудай, ушул жерде кечирим сураганга жөндөмдүү бир адам бар экен, Шишмурун каткырып жиберди. Болуптур, кечирдим. А бирок сен эмнеге кечирим сурап атасың? Сен болгондой айттың да. Ошентсе да сизге катуу тийип калды окшойт. Эй балакай, али жашсың да. Мен өзүмдүн чөө экениме небак эле көнүп калгам. Бул жерден аман эсен чыгыш үчүн ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша иш кылат. Кийин баарын өзүң түшүнөсүң. Сен дагы тиги бөрүлөрдүн айтканын кылууга мажбур болосуң. Болбосо... Шишмурун сөзүнүн аягын айтпай, ашыкча сүйлөп жибердим го деген кыязда унчукпай калды. Ошондой дейиңиз, Шишмурундун бул сөзү Алмазды ойго салды. Чынында эле бул жердин мыйзамы күчтүү болот го. Эми мен да тигилердин колундагы курал болуп калдым окшойт. Бул кашкайган чындыкты айтып атат. Аларга каршы чыгууга менин кудуретим жетпейт го. Эмне ойлонуп калдың? Коркпо. Болгону тигилерге каршы чыкпа. Алар сени тирүүлөй жутуп коюшат. Алардын тиштери бөрүлөрдүкүнөн алда канча курчураак. Болуптур анда. Ийгилик сага. Кантсе да сен бизге окшогон дасыккан кылмышкер эмессиң да. Болгону тагдырдын бир оюнчугусуң. Шишмурун Алмазга чын жүрөгүнөн боор тарткан адамча оор үшкүрүнүп алып басып кетти. Алмаз ордунда селейип, Шишмурундун артынан карап далайга турду. Эмнегедир мурун Шишмурунду көргөндө жийиркеничтүү сезим пайда болчу Алмазда. Эми ою түп тамырынан өзгөрүп, бул дагы өзүнүн жанын аман алып калыш үчүн болгон күрөш экен го. Бул болгону тагдырына моюн сунган адам экен го деп ойлоп, Шишмурунду аяп турду. А менчи? Мен чын эле тагдырдын колундагы оюнчук болуп калдымбы? Деги эле тагдырды адам өзүнө башы ийдире алабы? Кандай адамдар ошонто алат? Же андай адамдар жокко эсеби? Мени эми кандай ишке колдонушат болду экен? Албетте, жакшы иш үчүн эмес, деп ойлоду Алмаз. Жан өшөрлөп куюп жатканына карабай, Калдар аке маңдайдагы бетти көздөй жөө чыгып баратты. Астынан жүгүргөн жолборс уламдалай жерге озуп кетип кайра келет. Куйругун шыйпаңдатып, борс-борс этип кыска үрүп, бол тезирээк деген кыязда куйругун чамгарактатып кайра алдыга жүгүрөт. Атаңдын көрү, ушундайда тору болгондо эмне? Ал бул беттин ар бир ташын жатка билчү эмес беле? Карыя ичинен кан өтүп, торуну ойлоп кейип баратты. Ооба, тору ат баспаган жерди баса алган ченебеген ат болчу. Ушул таштак беттен канча жол бастырып, ат эмес жөө адам оңой жүрө албаган жерлерден кылдаттык менен өтүп кетчү. Эми аны да ыраа көрбөй жулуп кетишти. Жанагы шайтандын шапалагындай болгон ферманын эле кылганы бул. Калдар аке ферманы эстегенде жаны кашайып, жерге чит түкүрдү. Аңгыча жолборс бир таштын түбүнө келип айланып туруп калды. Калдар аке күшүлдөй жете келди. Буту ташка басылган даңгыт аянычтуу кыңшылап жатыптыр. О кургурум, эмне болуп ташка басылып калдың? Калдар аке чапанынын этектерин эки такымына кысып билегин түрүндү. Бысмылда деп туруп таштын бир четин болгон күчү менен өөдө көтөрдү. Жолборс кыңшылап даңгытты көк желкеден тиштеп тартты. Бутунун ооруганына кыймылдагандан коркуп жаткан даңгыт эптеп жолборско көмкө кылып обдулуп койду. Бол, даңгыт бол! Калдар аке белинин ооруп чыкканына чыдабай итке жалдырады. Ит аны түшүнгөнсүп болгон күчүн жыйнап ордунан турду. Жолборс аны шаштырып желкесинен сүйрөдү. Калдар аке очойгон ташты кайра ордуна таштап, ооруп чыккан белин ушалап, түзөлө албай эңкейген тейден далайга турду.
Жолборс даңгыттын канжалаган бутун шалпылдатып жалап жиберди. Анысы бутунун оорусун басаңдатып аттыбы, кандайдыр бир аяныч менен ырахат аралаш кыңшылады даңгыт. Калдараке кичирээк ташка көчүк басып, белинин оорусу басылгыча отурду. Атаңдын көрү эмне болуп басылып калган бул? Эми муну үйгө кантип жеткирем? Бул кейпи менен өзү жете албайт го. Жамгырда оңой менен басылчу түрү жок. Калдараке асманды карап койду. Кара көк тарткан оор булуттар бир аз болгондо үстүнөн басып калчудай болуп, тиги заңкайган тоонун башына тирелип калып, андан өтө албай калган өңдүү салаңдап турушат. Жонунан өткөн суудан ичиркенип үшүп чыкты карыя. Ордунан туруп даңгытты көтөрөйүн деди эле, бели ошол замат зыркыра ооруп чыкты. Муну көтөрө алгыдай эмесмин го, эми эмне кылдым деп ойлонуп калды. Суу болгон чапанын чечип жерге жая салды. Итти эптеп чапанга салып, чапандын эки жеңинен тартып сүйрөп жөнөдү. Үйгө жеткенде даңгыттын бутун жаман чүпүрөк менен таңып, жаандан далдоо жерге жаткырды. Үйдөн тамак алып чыгып, иттин астына койду. Демейде ыркырап тамакталашкан Жолборс үнүн чыгарбай, даңгыттын маңдайында куйругун шыйпаңдатып жатат. Ата жаныбар, деле көр муну. Калдараке иттин бул кылыгына ичи жылып, үйдөн башка идишке дагы тамак көтөрүп чыгып, очурок жерге койду. Бирок Жолборс тамакты башын көтөрүп бир карап койду да, ордунан козголгон жок. Даңгыт тамакты шалпылдатып ичип алып, кайра суналып жатып калды. Жолборс, кел ич тамагыңды. Калдараке итти чакырды. Жолборс ордунан козголбой койду. Болуптур эмесе, өзүң бил. Ачка болгондо ичээрсиң. Калдараке жылуу мешке жылынганы үйгө кирип кетти. Жамгыр нөшөрлөп далайга жаады. Кубан да өтмө катарынан суу болду го, отту күчтөп коеюн деген ой менен Калдараке тонун желбегей жамынып, отунга тышка чыкты. Жолборс обочодо турган табакты акырын тумшугу менен түртүп, даңгыттын жанына алып келе жаткан экен. Калдаракени көрүп, мага тийишпейми деген кыязда борс этип кыска үрүп койду. Деле көр муну. Карыя иттин бул кылыгына ичи жылып, аны карап жылмайып койду. Бере берими. Жолборс табакты даңгыттын жанына түртүп келип, өзү жанагыдай тумшугун жерге тийгизип, мында ичип кой эми деп өтүнгөндөй болуп жатып калды. Даңгыт башын көтөрүп Жолборсту карады. Анан табактагы тамакты карап, муну өзүң ичпей эмнеге алып келдиң дегенсип, кайра башын жерге таштап жатып калды. Булардын жоргун карап турган Калдараке айран таң болду. Кара деле, экөө бири-бирин сыйлап аткан. Демейде тамакталашып кырылышчу эле. Ынтымактуу боло калышканын. Калдараке башын чайкай, отундан билегине толтура алып, кайра үйгө кирип кетти. Меш түбүндө отуруп, өтмө катарынан өткөн суусу кургап, денеси магдырап уйкусу келди. Төрдөгү көрпөгө кыйшая жатып, кандай уктап кеткенин билбей калды. Түшүндө торуну көрдү. Мурдагысындай торуну минип, тордо кой кайтарып жүргөн экен. Кайдан жайдан келгени белгисиз, бир убакта дүбүрттөгөн топ ат тиги жондон чыга калып, түз эле Калдаракени көздөй жүгүрүштү. Тору ойдолоп Калдаракени оодарып салып, тиги келе жаткан үйүргө качты. Жерге көмкөрөсүнөн кулап түшкөн карыя, ишенген аттынын бул жоргуна жаны кейип, жерге катуу тийген бели чыдатпай ооруп, ордунан тура албай чабалактады. Ойгонуп кетсе түшкен. Бирок бели чынында эле чыдатпай ооруп жаттыр. Аңгыча тыштан аттын дүбүртү чыгып, улам үйгө жакындаган сайын катуураак кишенеп, айлананы жаңыртты. Миңдеген аттын ичинен бул аттын үнүн тааныр эле Калдараке. Кубанычы койнуна батпай, белинин ооруганына карабай, ордунан шаша туруп тышка умтулду. Чылбырын сүйрөгөн тору жер чапчып, мамынын жанында туруптур.
Ээсин көрүп кошкуругу таш жарып, мына мен келдим, мен качып келдим деп жар салды. О, кагылайын жаныбарым. Калдар аке сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш тегеренди. Келдиңби? Билгем ушинтип келериңди деп торунун жанына барып, анын жалынан сылап, мойнунан кучактады. Тору да ээсин сагынган. Улам башын чулгуп, карыянын бетине жаагын сөйкөп, буттарын тывырчылатып, алайган сулуу көздөрүнүн кыйыгы менен карыяны карап, улам кыска кошкуруп турду. Экөөнүн сагынычы далайда барып тарады. Ал түгүл иттер да торунун келгенине сүйүнүп, жолборс атты тегеренип жүгүрүп, анан кайра жакшы кабарды айтканы Даңгыттын жанына жүгүрүп барып кайра тартат. Даңгыт башын койкойто көтөрүп торуну карап, аман эсен келдиңби дегенсип боп этип койду. Калдар аке атты мамыга байлап, дагы да болсо анын кайтып келгенине ишене албай тургандай, жонунан кайра сылап тегеренип турду бир топко. Качан гана жондон ылдый жамыраган койлорду көргөндө чай коюп коеюн деп үйгө кирди. Ата, тору качып келдиби? Кубан аттан түшүп түшө электе эле сүйүнүчү койнуна батпай кыйкырды. Аттан секирип түшө калып, торунун мойнунан кучактап, жалынан сылап эркелетти. Келдиңби чын эле? Жолду кантип таап келдиң? Азаматсың. Торунун жаагынан сылады. Ат улам башын чулгуп, Кубанды алайган көздөр менен жалооруй карап кошкурат. Балам, ат жакшысы бул тору. Келгенин көрбөйсүңбү кайра? Калдар аке да баласын сүйүнүчүн коштоп, экөө далайга торуну тегеренип жүрүштү. Балам, жаныбарлар сезимтал болушат. Тиги иттин кылыгын уксаң таң каласың. Калдар аке дөңгөчкө отуруп, жанагы иттердин жоругун төкпөй чачпай айтып берди уулуна. Кубан Даңгыттын бутун акырын кармалап көрүп, ата, бутунун сөөгү аман элекен, бирок аябай ооруп калган го. Эч нерсе эмес, айыгып кетет, деди. Экөө койлорду санап короого киргизишти да үйгө киришти. Ата, бүгүн жакшы күн болду го, деди Кубан жайланышып отуруп. Ооба балам, жакшы иш болду. Бирок тиги ферма келип алып ызылдабаса болду. Ызылдай берсин ата. Эми келсе бербейм мен торуну. Кубан ишенимдүү айтты. Ой, алгыз талак бербеген ойго койбойт өңдү. Шайтандын шапалагындай болуп эле эң эле колдон суурулган неме. Эмнеге эле бизге асыла берет түшүнбөйм. Ата, ал ошондой кишиге жакшылыгы жок неме экен. Эгерде дагы торуну талаша турган болсо, мен директорго чейин барам. Баш ийип отура бергенде болбойт экен, деди Кубан ызаланып. Аңгыча тыштан ит үрүп калды. Бирөө келе жатабы дейм, чыгып карачы балам. Калдар аке добуш эшитти. Кубан колундагы чынысын кое коюп тышка чыкты. Эшик алдынан кобур-собур үндөр угулуп, аздан соң үйгө Алмаздын атасы кирди. Ассаламу алейкум аба, аман турасызбы? Босогого туруп калды оңтойсуз. Калдар аке ордунан тура калды. Ой, кел, өтө, өзүң аман жүрөсүңбү деги. Аман элемин го. Алмаздын атасы бутун чечип өтү. Калдар аке калдалаңдап, анын келгенине сүйүнүп, чайнегин кайра мештин үстүнө койду. Айличи аманбы, эмне жаңылыктар бар? Жаңылык деле жокко, өгүнү барып кеткен экенсиз, кошунам айтты. Ошондон бери чыгына албай атып эми келдим. Алмаздын атасы көтөрө келген түйүнчөгү жакты карап койду. Анысы биротоло келдим дегени го. Ооба, келгениң жакшы болду. Мен атайын баргам. Айылда жалгыз жашагыча бул жерде биз менен эрмектешип жашасын дейм. Абдан жакшы болбодубу? Мен ичкиликтен тажап кеттим аба. Өлүп эле калайын десем, өлбөй да койдум. Алмаздын атасы көзүнө чолук жаш алды. Кой эми, чоң эле киши антчу эмес. Кайран башка бир өлүм деген, өлгөнгө шашпа. Калдар аке тигини жоошутту. Жалгыз жашагандан тажап бүттүм аба. Же балдарымды кармап кала алган жокмун. Үчөө үч жакта.
Алмазым эмне күндү көрүп атат болду экен. Жакшы сөз ого этер эрер кетти Алмаздын атасын. Кой, кайраттуу бол. Алмаздын башына түшкөндү көтөрөт. Ал мүңкүрөп калбайт. Калдар аке ичинен сызып отурганын билдиргиси келбей ушинтимиш болду. Кантип кайраттуу болом, арактан башым чыкпай жүрүп ушул абалга келдим. Күмүш ай өлгүчө мен өлсөм эмне? Эч болбосо балдарым чилче тарабайт эле го. Алмаздын атасы кемшеңдеп ыйын баса албады. Антип Кудайга акарат келтирчү эмес. Кудай таалам өзү билет тура кимди качан алаарын. Андан көрө эми мындан аркы жагын тиле. Мына биз да Алмазга барып келели деп сүйлөшүп отурабыз. Оңтой келсе чогуу барып келебиз. Кой эми. Көп эле жашый бербей чайга кара. Андан көрө ошол кепти сүйлөшөлү. Калдар аке сөздү урду. Ия, Алмазга баралы дейсизби? Алмаздын атасы көз жашын сүртүп, Калдар акени карап калды. Ооба, Алмазга барып келели. Анын абалын билели. Андан көрө эми ал жакка баргыча арактан алыс болуп өзүңө кел. Балаң деле сүйүнүп калар сенин аракты таштаганыңды укса. Ооба, мен ошентейин. Рахмат сизге миң мертебе. Алмаздын атасы кайратына келип астындагы чайдан ууртады. Бул чын эле арактан тажаган кургур. Эми ушул жерден кетпей турса абдан жакшы болор эле, деп ойлоду Калдар аке. Балам, тиги эттен алып келип ырастап сал казанга. Бүгүн шашпай коурашып отуралы, деди Кубанга карап. О ата, мен да ошентип ойлоп аткам. Кубан сүйүнүп тышка чыгып кетти. Аздан соң эттен кенени алып келип казан асты. Ал күнү түндүн бир оокуна чейин үчөө отурушту. Алмаздын атасы келгеним ырас болгон экен, булар мени кор кылбайт го. Эми ушул жерге баш бааналап жашайын деген чечимге келди.